Салмасыңарбы балдар. 6 класстар үчүн тарых сабагынан кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен тарых мугалими Казакова Нургул Өмүрбековна. Алгач өткөн сабакта өтүлгөн теманы кайталап алсак, ал үчүн экранда берилген суроолорго жооп берүүгө аракет кылгыла. Кангуй мамлекетинин борбору кайсы шаар болгон? А. Суяб шаары, Б. Акбешим шаары, В. Битян шаары, Г. Эрши шаары. Кангуй мамлекетинин борбору кайсы шаар болгон? Туура жообу Битян шаары болгон. Эфталиттер кайсы жазууну колдонушкан жана ал канча тамгадан турат? А. Руна жазуусу жана 39 тамгадан турат. Б. Латын жазуусу 25 тамгадан турат. В. Согду жазуусу 32 тамгадан турат. Г. Бактрия жазуусу 25 тамгадан турат. Эфталиттер кайсы жазууну колдонушкан жана ал канча тамгадан турат десек, туура жообу Бактрия жазуусу 25 тамгадан турат. Кийинки суроого көңүл бурсак. Эфталиттерге көз каранды болгон кайсы мамлекет салык төлөө үчүн тыйын чегишкен? А. Иран мамлекети, Б. Кушан мамлекети, В. Түрк кагандыгы, Г. Кангуй мамлекети. Эфталиттерге салык төлөө үчүн тыйындарды чегерген бул А варианты, Иран мамлекети. Эми сабагыбызды андан ары улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы түрктөрдүн көчмөн цивилизациясы, түргөчтөрдүн көчмөн кагандыгы. Бүгүнкү сабакта түрк кагандыгынын негизделиши жана басып алуучулук жортуулдары менен таанышасыңар. Кагандыктын батыш жана чыгыш түрк кагандыктарына жиктелишинин себептерин талдайсыңар. Түргөч кагандыгынын ичара чыт-чытактарынын себептерин аныктайсыңар. Келгиле анда алгач түрк кагандыгынын негизделиши тууралуу кыскача видеого көңүл бурабыз. Борбор Азиянын мейкин талааларында көчмөн түрк уруулары өкүм сүргөн. Түрк этноними тарыхта эң алгач 546 жылы Кытай булактарында эскерилген. 6-кылымдын аягында батышта Византия империясы, түштүктө Персия, Индия, чыгышта Кытай империясы менен чектешкен. Түрктөр руна жазуусун колдонушкан. Аларга тиешелүү жазуулар Орхон дарыясынын боюнан табылып, тарыхый булак катары баалуу маалыматтарды берет. Ошондой эле көчмөн түрктөр асманга кайрылып, көк деңирге сыйынышкан. Көк асман, ал ааламды жараткан, ал коргойт жана жазалайт деген ишеним болгон. Түрктөр темирди мыкты өздөштүрүп, андан согуштук куралдарды жасашкан. Түрктөрдүн аскерлери оор жана жеңил куралданган жоокерлерден турган. Түрк кагандыгынын башкаруучулары өздөрүн уламышта айтылган Карышкырдын уулу Ашинаны ата бабабыз деп эсептешкен. Алгач түрктөр жужандарга көз каранды болуп турган. 6-кылымдын ортосунда Бумын жужандарга салык төлөөдөн баш тартып, Анахуандын кызынын колун сураган. Анахуан, сен менин темир эриткичимсиң, мындай сунуш жасоого кантип дитиң барды деп кемсинте жооп берген. Шылтоо тапкан Бумын жужан кагандыгын талкалап, 552 жылы түрк кагандыгын негиздеген. Ал эми өзүн эл каган деп жарыялаган. 552 жылы Бумын каган каза болгондон кийин анын ордуна баласы Кара каган кыска мөөнөткө бийлик жүргүзгөн.
Ал эми 553 жылы Бумындын экинчи уулу Мукан каган бийликке келет. Түрк кагандыгы түзүлгөндө эле анын батыш бөлүгүн Бумын кагандын иниси Истеми Жабгу деген титул менен башкарган. Түрк кагандыгынын басып алуучулук жортуулдарына токтоло кетсек, Кытайдын майда империяларга бөлүнүшү жана Жужан мамлекетинин кулашы кагандыктын аймагын кеңейтүүгө жакшы шарт түзүлгөн. Түрк кагандыгы басып алуучулук жортуулду эки багыт менен жүргүзгөн. Чыгышка карай жортуулду Мукан каган уюштуруп, моңгол тилдүү кидандарды багындырган. Ал Кытай, Корея жарым аралы жана Сары деңизге чейин жетип, кытайлыктардан чоң өлчөмдөгү салыктарды алып турган. Ал эми 553 жылы Мукан каган Энесайдагы кыргыз урууларын багындырган. Басып алуучулук жортуулдун батыш бөлүгүн Истеми жүргүзгөн. Ал Тянь-Шань менен Хорезмди караткан. Андан кийин Итил дарыясына чыгып, Уралга чейин басып алган. Түрктөр Иран менен биргелешип 565 жылы эфталиттерге сокку урган. Мунун натыйжасында эфталиттер ээлеп турган Борбордук Азия, Чыгыш Түркстандын бир бөлүгү, Индиянын түндүк батышы түрктөрдүн карамагына өткөн. Түрктөрдүн күч алышына токтолсок, эфталиттер мамлекети жеңилген соң алардын ээликтерин бөлүштүрүүдө түрктөр менен Ирандын ортосунда согуш чыгат. 568-569 жылдары мурдатан эле касташып келген Ирандын душманы болгон Византиялыктар менен түрктөр келишим түзүп, 569 жылы Византиянын колдоосуна ээ болгон соң Истеми Иранга кол салган. Аны бир катар шаарлары менен кыштактарын басып алган. Иран 571 жылы түрктөр менен тынчтык келишимин түзөт. Эми Иран эфталиттердин жери болгон Согдуну түрктөргө берүүгө жыл сайын алтын монеталар менен салык төлөп турууга аргасыз болгон. Натыйжада Борбордук Азияда түрктөрдүн Туран жергеси пайда болгон. Иран менен болгон согушта Византия катышпай койгондугу үчүн түрктөр эми Византияга каршы согуш баштаган. 576 жылы түрктөр Босфорго чейин жетип, Крымды каратып, түндүк Кытайдан Византияга чейинки мейкиндикти ээлеген. Түрк кагандыгы өкүм сүргөн. Мамлекет Мукан каган менен Таспар кагандын башкаруу жылдарында гүлдөп, өнүккөн, чарбалык жактан чыңдалган, түрктөр басып алган жерлердин баарына түрк эли, түрк маданияты тараган. Улуу жибек жолу толук бойдон түрктөрдүн көзөмөлүндө калган. 603 жылы кандай окуя болду десек, 582-603 жылдар аралыгында ир чара чыр-чатактардын кесепетинен түрк кагандыгы өз ичинен батыш түрк кагандыгы жана чыгыш түрк кагандыгы болуп экиге бөлүнгөн. Эми ар бир кагандыкка өзүнчө токтоло кетсек. Чыгыш түрк кагандыгы анын курамына Алтай, азыркы Казакстандын чыгыш тарабы, Чыгыш Түркстандын бир бөлүгү, Түштүк Сибир жана азыркы Монголия аймагы кирген. Кагандык 603 жылы негизделген. Тарыхта бул мамлекет биринчи чыгыш түрк кагандыгы деген ат менен калган. Кытай мамлекетине каршы ийгиликтүү согуш аракеттерин жүргүзгөн. Кытайларга 67 жолу жортуул жүргүзгөндүгү тарыхый булактарда жазылып калган. Чыгыш түрк кагандыгы Тан династиясына бир катар кыйынчылыктарды жараткан. Бирок ага карабастан 630 жылы Чыгыш түрк кагандыгы Кытай аскерлеринен жеңилген. Ушундан кийин Чыгыш түрк кагандыгы 50 жылдай көз каранды абалда болгон. 679 жылдары Тан империясы кризиске учурайт. Бул учурда Чыгыш түрктөрү көз карансыздык үчүн күрөшүн баштаган. Чыгыш түрктөрүнө көчмөн уруулар колдоо кылган. Натыйжада Монголия аймагында көз карандысыз өз алдынча экинчи Чыгыш түрк кагандыгы түзүлөт. Экинчи Чыгыш түрк кагандыгы 682-745 жылдары өкүм сүргөн. Кагандыктын борбору Өтикен шаарында жайгашкан. Кагандыктын батыш чегарасы Алтай болгон. Мамлекеттин биринчи каганы Кутлук Элтериш каган болгон.
Кутулук башка элдерге 47 жолу жортул уюштуруп, 20 жолу салгылашкан. Далай душманын тизе бүктүрүп, баш ийдирген. 693 жылы Кутулук Каган каза болгон соң, анын ордуна энеси Капаган Каган бийликке келет. Ал өлкөнү 716 жылга чейин башкарган. Капаган Кагандын башкаруу жылдарында экинчи Чыгыш Түрк Кагандыгы аскердик саясий жактан гүлдөп өнүккөн. Капаган Каган каза болгондон кийин бийлик Кутулук Элтериш Кагандын Моголян аттуу баласына өткөн. Ал тарыхта Билге Каган деген ат менен калган. 741 жылдан баштап экинчи Чыгыш Түрк Кагандыгы ыдырай баштайт. Анын себеби жер-жердеги башчылар Каганга моюн сунган эмес. Алар өзүнө тиешелүү өз алдынча башкарууга өтүшкөн. Ушундай учурда басмылдар, уйгурлар жана карлуктар биригип, алсыраган экинчи Чыгыш Түрк Кагандыгынын кулашына түрткү болгон. Ошентип 745 жылы экинчи Чыгыш Түрк Кагандыгы өз жашоосун токтоткон. Эми балдар Батыш Түрк Кагандыгына кезекти берсек. Анын аймагында Борбордук Азиянын ири бөлүгү, анын ичинен Жети суу, Теңир тоо, азыркы Кыргызстан жана Казакстандын батыш бөлүгү кирген. Ошондой эле Фергана, Чыгыш Түркстан аймактары камтылган. Жунгария менен Чыгыш Түркстан, Сырдарияга, Иртыштан Урал Итилге чейин аймактар караган. Борбору Суяб шаары болгон. Тагыраак айтканда азыркы Токмок шаарына жакын Ак Бешим шаар калдыгы. Ал эми Кагандын жайкы резиденциясы азыркы Казакстандын Чымкент шаарына жакын Миң Булак аймагында жайгашкан. Мамлекеттин башында Каган турган. Каган мамлекеттин ички жана тышкы иштерин башкарып, уруу башчыларын дайындаган. Бул учурда Батыш Түрк Кагандыгынын экономикасы көтөрүлүп, элдин турмушу жакшырган. Мамлекеттин казынасы толуп, армия күч алган. Батыш Түрк Кагандыгынын доорунда түрк калкынын өзөгүн 10 ок эли түзгөн. Алардын уруулары 7 кылымдын башында Жунгариядан Афганистандын түндүгүнө чейин таркаган. 10 ок эли 2 бөлүктөн турган. Тагыраак айтканда Дулу жана Нушиби уруулар бирикмесинен турат. Дулулар Чүй өрөөнүнүн чыгыш тарабын, ал эми Нушибилер Чүй өрөөнүнүн батыш тарабын мекендешкен. Алар 630 жылдары бийлик үчүн бири-бири менен касташып турушкан. Батыш Түрк Кагандыгы менен Тан империясынын мамилесине токтолсок, Түрк Кагандыгынын негизги милдети мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо болгон. Ал басып алган жерлерди бекем кармоо, каратып алган элдерди башкара билүү үчүн болгон күч аракетин жумшашкан. Кытайдын Суй, Тан империялары, Сасанидтик Иран, Византия империялары эфталиттердин мамлекети менен чектеш турган. Буларда отурукташкан дыйканчылык маданияты күчтүү өнүккөн. Ошондуктан алар менен тең тайлашуу үчүн Кытайдын күч кубатын чыңдоо керек эле. Кытай империялары менен Түрк Кагандыгы атаандашып турушкан. Бири-бирин алсыратып, саясий аренадан сүрүп чыгаруу багытында аракеттенишкен. Алардын негизги максаты Улуу Жибек жолуна көзөмөл жүргүзүп, Улуу Жибек жолу өткөн аймактарды өз таасирине кармап туруу болгон. Балдар, Батыш Түрк Кагандыгынын жоюлушуна эмне себеп болду деп ойлойсуңар? Келгиле, анда ага кыскача токтоло кетели. 634 жылы бийликке келген Ишбар Хилаш Каган аскердик, административдик реформа жүргүзгөн. Себеби Нушиби менен Дулу төбөлдөрүнүн карама-каршылыктарын токтотуу жана Батыш Түрк Кагандыгынын бүтүндүгүн сактап калуу болчу. Ага ылайык Кагандык 10 аймакка бөлүнгөн. Ар бир аймактын башкаруучусун Каган өзү дайындаган. Ал өлкөдөгү тартипти бекем кармап, ынтымакты чыңдоого аракет кылган. Бирок Кагандыктагы борбордук бийлик менен жергиликтүү башчылардын кызыкчылыгы дал келген эмес. 638 жылы Батыш Түрк Кагандыгы алсырап, аймагы 2-ге бөлүнгөн. Ушуга улай Тан империясы Батыш Түрк Кагандыгынын жок кылуу максатында согуштук аракеттерин токтоткон эмес. Согуш узак убакытка созулуп, 657 жылы Батыш түрктөрү жеңилген.
Ал эми 704-жылы Батыш түрк кагандыгы өз жасоосун токтоткон. Батыш түрк кагандыгынын ордуна кайсы кагандык тиктелгөндүгү боюнча видеого көңүл буралы. 704-жылы Батыш түрк кагандыгынын ордуна Түргөш кагандыгы негизделген. Түргөш уруулары өз ичинен сары түргөштөр жана кара түргөш урууларына бөлүнүп, төбөлдөрү өз ара атаандашып турушкан. Борбору Суяб шаары болгон. Кытай баскынчыларынын таасири астында Сулуу каган борборду Тараз шаарына көчүргөн. Түргөш кагандыгында өздөрүнүн тыйындары чегерилген жана Кыргызстандын аймагында археологиялык изилдөөлөрдө табылган. 3 илик кагандын тушунда мамлекет 20 тутуктукка бөлүнгөн. Ар бир тутуктук 7000ден аскер чыгарууга жөндөмдүү болгон. Ошентип Чачтан Турпанга жана 5 балыкка чейинки чоң аймакта Түргөш мамлекети пайда болгон. Демек, балдар, Батыш түрк кагандыгынын ордуна Түргөш кагандыгы негизделгендигин видеодон көрө алдыңар. Сабагыбызды андан ары улантабыз. 706-711 жылдары мамлекетти 3 илик кагандын уулу Сакал каган бийлеген. Ушул мезгилде экинчи чыгыш түрк кагандыгы күч алып, коңшу элдерге, анын ичинен түргөчтөргө коркунуч туудура баштаган. Аны талкалоо үчүн түргөчтөр кыргыздар, Тан империясы, уйгурлар, шиктер жана аздар менен союздаш түзүшкөн. Бириккен союздаштар 711 жылы экинчи чыгыш түрк кагандыгын басып алуучулук жортул башташмак болот. Бирок экинчи чыгыш түрк кагандыгынын каганы капаган союздаштардын максатын билип калат. Алгаш Тан империясы менен тынчтык келишим түзүү аркылуу союздаштардын курамын чачыратат. Андан соң союздаштардын ичинен күчтүүсү болгон Барсбек каган башкарган Энесай кыргыздарына капысынан кол салат. Ага удаалаш эле Жунгариядагы Болучу деген жердеги түргөчтөргө сокку урат. Сакал каганды колго түшүрүп, аны иниси менен кошо даргаскан. Эми түргөчтөрдүн ичинен кара түргөч жана сары түргөчтөрдүн ич ара чыр-чатактарына токтоло кетсек. 716 жылы Капаган каган каза болгон соң тактыга анын жээни Билге каган отурган. Ошол учурда кара түргөч урууларынын башчысы Чабышчор сулуу Жетисууга кайтып келет. Ал түргөч кагандыгын калына келтирип, өзүн каган деп жарыялаган. Өзүнүн бийлигин чыңдоо үчүн элдердин ортосундагы маселелерге өзгөчө көңүл бурган. Адегенде Тан империясынын борбору Чань-Ан шаарына барып, өз бийлигин тааныткан. Мындан сырткары Сулуу каган Ашина уруусунун төбөлдөрү, Чыгыш түрк каганы, Тибет мамлекетинин ага удалаш Тан империясынын төбөлдөрү менен куда сөөк болот. Бул аракети менен Сулуу каган Түргөш мамлекетинин чыгыш чектеринин коопсуздугун камсыздаган. Араб баскынчыларына каршы күрөш. Батышта Сулуу каган Мавернахрдагы отурукташкан элдердин араб баскынчыларына каршы күрөшүнө жетекчилик кылган. Араб булактарында араб халифи Хишам түргөчтөрдүн ислам динине өтүшүн сунуштап, Сулуу каганга элчилерин жөнөткөндүгү баяндалат. Сулуу каган ислам динин көчмөндөргө ылайыксыз деп эсептеген. Ислам динин кабыл алуудан баш тарткан соң, ага карабастан ислам дини акырындык менен соодагерлер жана ислам динин таратуучулар аркылуу түргөчтөрдүн аймагына тарай берген. Сулуу каган жетектеген арабтарга каршы түзүлгөн коалиция менен арабтардын ортосунда согуштар тыныгуу менен узак убакытка созулган. Жыйынтыгында түргөчтөр араб аскерлеринен жеңилип калышкан.
Арабтардан жеңилген сулуу каган Жети сууга өз ордосуна кайтууга аргасы болот. Ал жактан сары түргөчтөрдүн башчысы тарабынан өлтүрүлөт. Кагандын өлүмү кара түргөчтөр менен сары түргөчтөрдүн ортосуна бийлик үчүн узак убакытка созулган күрөштүн башталышына шылтоо болот. Ич ара чыр-чатактар менен мамлекетти алсыратып жиберген. 766 жылы түргөч кагандыгы карлуктардын соккусунан кыйраган. Түргөчтөрдүн кыйрашы менен түрктөрдүн Бумын негиздеген Ашина династиясынын бийлиги жоюлган. Анда балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча бышыктоо жүргүзөлү. Биринчи суроо. Түрк кагандыгы ким тарабынан негизделген? А. Истеми жабгу. Б. Капаган каган. В. Бумын каган. Г. Мукан каган. Түрк кагандыгы ким тарабынан негизделген десек, туура жообу бул В варианты. Бумын каган. Кийинки суроо. Уламыш боюнча түрктөрдүн ата бабасы кимдерден тараган? А. Карышкырдан. Б. Бугудан. В. Илбирстен. Г. Бүркүттөн. Уламыш боюнча түрктөрдүн ата бабасы кимдерден тараган десек, туура жообу бул А варианты. Карышкырдан тараган. Түргөч кагандыгынын борбору. А. Баласагын шаары. Б. Чигу шаары. В. Суяб шаары. Г. Ордо балык шаары. Түргөч кагандыгынын борбору бул кайсы шаар деп ойлойсуңар? Туура жообу бул Суяб шаары болгон. Анда бүгүнкү сабакка кыскача жыйынтыктоо жүргүзөлү. Түрктөр көчмөндөр цивилизациясына из калтырган эл болгондугун биле алдык. Түрк жана түргөч кагандыктарынын бөлүнүшү акыр аягы ийгиликке алып келбегендигин, ынтымаксыздык, бөлүнүү мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө терс таасирин тийгизе тургандыгын баамдадык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла.